биздин тема Кыргызстандагы эмгек ресурстары деген тема. 2002 жылы Кыргызстанда эмгек ресурстарынын саны 2.226.000 адам болгон. Же болбосо республикада жашаган калктын 50%-ын түзгөн. Жалпы калктын 50%-ын түзгөн. Эми эмгек ресурстары деп эмнени айтабыз? Эмгек ресурстары деп калктын эмгекке жарамдуу эркектер бул 16 жаштан 63 жашка чейин, аялдар болсо 16 жаштан 57 жашка чейин. 16 жаштан 57 жашка чейинки эмгекке жарамдуу калктын бөлүгүн айтат экенбиз. Эмгектенип жаткан пенсионерлер жана 14-16 жаштагы өспүрүмдөр бул дагы эмгек ресурстары болуп эсептелинет экен. Эгерде пенсионерлер иштесе, 14-16 жаштагы балдар дагы иштесе, бул дагы эмгек ресурстары болуп эсептелинет экен. Келди, демек эмгек ресурстары деп эмнени айтат экенбиз? Эмгек ресурстары деп эмгекке жарамдуу эркектер 16 жаштан 63 жашка чейин, аялдар 16 жаштан 57 жашка чейин жана пенсионерлер иштеп жатса, 14-16 жаштагы балдар иштеп жатса, булардын баардыгы тең эмгек ресурстары болуп эсептелинет экен. Эмгек курагындагылардын майыптары, ишке жараксыздары эмгек ресурстарына кирбейт экен. Эмгек ресурстарынын саны жана сапаты калктын экономикалык активдүүлүгүнө, курагына, жыныстык курамына, билимине, профессиялык адистигинин деңгээлине, географиялык жактан аймактык бөлүнүшүнө жараша болот экен. Демек, эмгек ресурстарынын саны эмнеге жараша болот экен? Эң биринчи кезекте калктын экономикалык активдүүлүгүнө жараша. Курагына жараша, жыныстык курамына жараша. Себеби биз билебиз, аялдар төрөп декретке кетет. Билимине жараша, адистигине жараша жана географиялык аймактык бөлүнүшүнө жараша. Эмгек ресурстарынын саны белгиленет экен. Анткени Чүй областында бизде географиялык айырмачылык бул жерде түздүк болуп борбор шаар жайгашкандыктан эмгек ресурстарынын көпчүлүгү ушул жерде топтолгон. Эми 2000-жылкы эл чарбасында иштеген калктын жалпы саны 1.767.000 адам болсо, анын 11% өнөр жай курулушунда иштеген. Бул 2000-жылкы маалыматтар боюнча калктын эмгекке жарамдуу бөлүгүнүн 11% өнөр жайда иштеген. Курулушта 53% курулушта иштеген. Ал эми айыл чарбасы менен токой чарбасында бул калктын көп бөлүгү иштеген. Бул жерде
11% өнөр жай менен курулушта иштеген, 53% бул айыл чарбасында иштеген. 5% транспорт менен байланышта иштеген. 10% коомдук соодада, коомдук тамак ашта иштеген. 14% агартууда, бул мугалимдер, диний тарбия, социалдык камсыздоо, саламаттык сактоо, маданият, искусство жана илим тармактарында иштегендер мына ушул 14% түшкөн. Бирок 2004 жылы 1 октябрга Кыргызстандын эмгек ресурстары 2.842 дебедикпи? Жалпы бул 2004 жылы эмгек ресурстары болгону калктын 38%-ын түзгөн, Кыргызстанда калган. Эми ушул эгерде 2002 жылы 50% түзсө, 2004 38% түзсө, андан бери дагы кеми отуруп азыркы мезгилде 30% түзсө, калган эмгекке жарамдуу эмгек ресурстарыбыз каяка кетти? Албетте башка өлкөлөргө кетти. Азыр мына бул таблицаны карап көрсөк, бардык мигранттар башка чет өлкөлөрдө эмне кызмат кылгандыгы, Россияда кайсы кызмат кылгандыгы, кайсы тармакта эмгектенгендиги, Казакстанда кайсы тармакта эмгектенгендиги боюнча таблицаны карайбыз. Биринчи Россияны карап көрсөк, мына бул жерде соодада, машина оңдоодо, чарба техникаларын оңдоодо калктын мигранттардын 34% эмгектенет экен. Ал эми 50,9% бул курулушта эмгектенишет экен. 2,7 бул айыл чарбасында иштешет экен. Мына ушундай эле санда өнөр жай тармактарында иштегендерибиз бар экен. Жана ошондой эле коммуналдык, социалдык кызмат көрсөткөндөрдүн дагы бар экен. Транспорт менен байланышта иштегендердин. Эми ушул таблицадан карап көрсөк, биздин эмгекке жарамдуу мигранттарыбыз, же болбосо эмгек ресурстарыбыз чет мамлекетте көпчүлүгүн эмнеде эме кылышат, иштешет экен? Курулушта, анан соода, машина оңдоо, чарба техникаларын оңдоо тармактарында иштешет экен. Калган тармактарда аз санда иштешет экен. Казакстанды карап көрсөк, бул соодада, машина куруу жана чарба техникаларын оңдоодо 44% иштешет экен. Баягы эле курулушта 24%, ал эми айыл чарбасында 22%. Казакстан менен Россияны салыштырып көрсөк, Казакстанда курулуш менен айыл чарбасында көбүрөөк иштешет экен, ал эми Россияда курулушта абдан көп иштешет экен. Ал эми областтар боюнча карап көрө турган болсок, Кыргызстандын аймагындагы миграцияларды, бул тышка чыккандардын саны, бул көк менен бул келгендердин саны, эми розовый боек менен бул тышка чыгып кеткендердин, Кыргызстандын ичинен чыгып кеткен эмгек ресурстарынын саны. Карасаңар, ушул жерде 93 жылы биздин Кыргызстандан эмгекке жарамдуу калктын көпчүлүк бөлүгү чыгып кеткен. Азыркы мезгилге чейин эле тышка чыккан мигранттардын саны абдан көп болуп эсептелет. Ал эми келгендердин саны өтө эле аз санда экендиги бул таблицада көрүнүп турат. Мына бүгүн биз балдар силер менен Кыргызстандын эмгек ресурстары жөнүндө жалпы маалымат алдык.